амалына жараша чечим чыгарат. Бейиштик же дозоктук, бейишта түбөлүктүү, дозокта түбөлүктүү. Барзах аламында эң биринчи алам мына кабыр. Кабырда рахат дагы бар, азап дагы бар. Эмне үчүн кабырда азап барына биз жакшы ишенбей атабыз? Эгер адам жакшы ишенгенде күнөөнү тыйлат эле. Арамды токтотот эле. Кабырда азап бар, токтот. Чагымчылыгыңды токтот. Ушагыңды токтот, бардык. Өлүм берүү ар бир адамдын мойнунда бар. Качан? Аны Алла билет. Бирок бар, анда шек күмөн жок. Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Her bir can ölümdün damın sözsüz tadat dedi. Sözsüz. Kullu nafsin da'iqatul maut. Sizlerge kıyamet günü kılgan işinlerden akısı toluğu menen beriledi deydi. Toluğu menen, kemçildiksiz beriledi. Kılgan bu dünyadagi jakşı jaman işleriңердин sıylığı je жазасы түбөлүктүү beriledi. Uturumduk emes. Namazdın sovabu түбөлүктүү, zınanın, kan tögünün günösü da түбөлүктүү, жазасы дагы. İnnama tuczawna. Allah subhanahu wa ta'ala tutkan, sizlerge toluğu menen beriledi deydi. Tuğanдар, bir dagı jakşı jaman amal akısı berilbestен kalbaydı. Bunu jaratkan Allah özü aytkan. Men kıyamat күндү жашырып koydum. Jakşı iş kılgandardın sıylığın beriş üçün, jaman iş kılgandardın жазасын beriş üçün. Bu dünyada dele kede jakşı iştin berekesi, jaman iştin kesepeti gelet. Bırak toluğ emes, tuğandar. Toluğu menen tiyakta. Kullu nafsin da'iqatul maut ve innema tuvaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kıyamet günü sowaptoruңар toluğu menen beriledi. Jakşı işti kılganda çarçaba, geketpe, mildet kılba. Allah üçün kıl, oşonun paydasını özün alasın. Biröөгө кайрымдуулук кылса милдет кылбай эле кой. Анын сообун Алла Таалам сага берет, берекесин бу дүйнөдө сага кайтарат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз үммөттү ушуга тарбиялаган. Жакшы иш кыл, Алла үчүн кыл. Жакшы иш кыл дагы, аны унутуп кой. Дагы жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүктөрдүн эшиктери ачылсын. Faman zuhsiha anin nar wa udkhilal janna faqad faz. Kim dozoktun otundan kutkarılıp beyişke girgizilse, mına uşul adam baktılуу adam dedi Allah Taala. Ağa çeyin men baktılуу, tigi baktılуу, je ırdap koysan baktılуу bolgulatsa baktılуу bolup kala turgan anday jok. Anday jok tuğandar. Albatta Allah Subhanahu wa Taala jakşı amalların berekesin beret, adamga kuvanyçtуу, rahattуу, beypil жашоо берилет, ушуну бакыт деп коебуз. Ыззаттуу жашоо берилет. Кыжалатсыз, кордуксуз. Бирок чыныгы бакытты Алла Таала айтып атат, андан кийин артынан бактысыздык жок. Же бактысыз болсо аркасынан бакыт жок. Ошол ким дозоктон кутулуп бейишке киргизилсе, ошондо гана болот. Бейишке киргизилгенден кийин болду. Бакыт, бакыт, бакыт. Бактысыздыкты вообще жок эди. Дозокко киргизилсе, Кудай сактасын, түбөлүктүү бактысыздык. Ошон үчүн Алла Субханаху Таала Кур'анда айтып койду. Унутпасын бейиш дозокту деп. Биз адам баласы экенбиз, материалдык дүйнөдө жашап атабыз. Баарыбызды нерселер, буюмдар, дүйнө, акча, доллар нерсе курчап калган, акыйкатты унутуп калып, акыйкатты эстен чыгарып коюп,
акыйкаттан бекапар болуп жашап атабыз. Ошон үчүн Алла Таала Кур'анды окуп тургула. Фақрау ма таяссара минал Кур'ан. Күчүңдүн жетишинче окучай. Кур'ан окула dedi. Пайгамбарыбыз канча Кур'ан бизди эстетип турат. Кур'ан бизди бузулгандан токтотуп турат. Кур'ан бизди оңолууга үндөп турат. Кур'ан. Чыныгы адамдык атта калыш үчүн Кур'ан-ы Карим Алланын акыркы китеби. Сүйлөгөнүбүздү, көргөнүбүздү, көз карашыбызды, ниетибизди, оюбузду, пикирибизди, кадамыбызды, мамилебизди, таразабызды, түнүбүздү, күнүбүздү бардыгын оңдой турган Кур'ан-ы Карим. Алла Субханаху ва Таала демек айтып койду бу жерде, дүние силерди алдайт деди. Дүние силерди алдап коет. Дүниенин нерсесине көп таяна бербе. Кыйынсына бербе. Матаул гурур. Бул ушундай. Дүние мындай экен да, кичине адам баласы кыйынсына баштай турган эле бир пайдала турган бир нерсе экен, буюм экен бул. Бирөө машинесине кыйынсынат, бирөө атына кыйынсынат, бирөө үйүнө, бирөө кийимине, бирөө да башка нерсесине. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bu dünyanın yaşosu mata'ul gurur. Mata' deb пайдаланган bir нерсени айтат. Gurur менменсигенге ошону карап. Бири-бирине кыйынсынышат. Менин бала чагам көп, менин байлыгым көп, менин түкүнчөм көп. Ибрахим алейхиссаламга Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айттырып койгон, жолдомон берип койгон Ибрахим пайгамбарга айткан. Не деген? Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallahu bi qalbin salim. Эрте кыямат күнү мал мүлкүң, бала чакаң сага пайда бербейт. Ким таза жүрөк алып келсе, ошол гана пайда берет. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнө сыноо дүйнө, жашоо аманат, ден соолук аманат, үй бүлө бала чака аманат. Алла Субханаху ва Таала динди аманат кылып берген. Жер асман дин аманатын көтөргөндөн баш тарткан. Көтөрө албайбыз. Бирок инсан ушуну аманатты жоопкерчилигине алып алган. Жер асман ала албай койгонду инсан алып алган. Чоң аманат бул. Ошон үчүн буну акысын берейли, кыянат кылбайлы. Динди үйрөнүп, динди түшүнүп, амал кылып, башкалар менен бөлүшүп, бул мусулмандын милдети бул. Мусулмандын милдети бул. Ар бирибиздин милдетибиз. Ушундай кылсак, иншалла кабырда рахат бар. Кабырда бейиштин бакчасы бар. Алла Тааланын тарабынан сыйлык, сый, белек, сооп Алла Субханаху ва Тааланын бериле турган күндөрү бар туугандар. Кудай сактасын, күнөөдөн баш тартпаса, шайтандай берсе, шайтан менен дос болуп, Алланын өкүмүн сындыра берсе, кабырда азап жатак. Тиякта кабырда эле. Ошон үчүн хотя ушу кабырда азап бар экен деп арамдан токтотойлу. Арабтын акыны айткан: "Я ман бид-дуньяху иштагал ва гарраху тулул амал. Вал маут яти багтатан ва кабру сандуқун амал." Дүниесине чиренген. Дүниеси менен алектенип калган адамга кайрылуу жасап атат. Дүниеси менен алектенген. Узун үмүт алдап койгон дейт. Эмне алдап койгон? Ва гарраху тулул амал деп узун үмүт алдап койгон. Сен мындай кыласың, тигиндей кыласың, пландарда узун үмүт. Өлүм капысынан келет деди. Вал маут яти багтата. Өлүм капысынан келет. Ва кабру сандуқун амал, кабыр амалдын сандыгы дейт. Демек, жакшы жаман амалдын сандыгы кабыр. Жакшы иш кылсаң, кабырда жакшылыгын табасың. Жаман иш кылсаң, кабырда сандыкта жаман табасың. Амалдын сандыгы экен.
Кабыр амалдын сандыгы. Күн сайын кылган амалыбыз кабырга топтоп атабыз. Сандыкты жакшы түшүнбөй калдык, банкта бул. Топтой бересиң, барып казынаңдан алып аласың. Ошон үчүн мына сабактарыбыздагы өткөнкү сабактарыбыз кабырдагы азап бар, акыйкат. Ким кабыр азабына ишенбесе, иманы жаңылаганга туура келет. Имандан ажырап калат. Мутаватир деп коет. Бул хадистер кабыр азабы боюнча пайгамбарыбыз айткан хадистердин деңгээли өтө жогорку. Куранга жакындап барат. Курандын аятын четке каккан имандан чыгып кеткендей эле, пайгамбарыбыздын да ушундай хадистерин четке каккан имандан чыгып кетет. Кабыр азабы бар, анык. Ошон үчүн иншалла азыр даярдана турган мезгил бар. Ар бирибизге оңолгонго кадам таштайлы, бузукулукту бурулбайлы. Мынакей аят: Я аyyuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Бул аятты Дахаба касиру мина сахаба ва табиин, сахабалардын, табииндердин көпчүлүгү радиаллаху анхум, ила анна хадал хитаб линнафс юқол лаха индал маут. Өлүм учурда адам баласына айтылат экен ушул кайрылуу. Не деп? Жакшы эгерде таза өзүн кармап, таква болуп, арамдан сактанып жашаган болсо, эй нафсул мутмаинна, Алланын өкүмүнө бейпилдик тапкан нафс, иржи'i ила роббика радиятан мардия, сен Робуңа кайткын, разы болгон абалда, разычылык алган абалда. Фадхули фи ибади, мен пенделериме киргин, ошолордун катарына. Вадхули жаннати, бейишке киргенден ушу сөз, адам өлүп аткан, жан берип атканда ошондой айтылат дейт. Кайсыга? Таква адамга. Арамдан өзүн сактап жашаган адамга. Көпчүлүк сахабалар ушуну айткан. Ва индан нашр дейт, тирилген учурда айтылат дейт. Кабыр өлүм учурунда индал маут, ва индан нашр кайда тирилген учурда дейт. Саид ибн Жубайр радиаллаху рахматуллаху алейх айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында ушул аят тилават кылынды дейт. Азыркы. Факола Абу Бакр радиаллаху анху, Абу Бакр Сиддик радиаллаху айткан экен, инна хада ла хасан. Охо, бул өтө жакшы го. Ушинтип айтылып атса, периштелердин тарабынан айтылып атат ана. Таза нафс деп. Аллахнын өкүмү нафсы мутмаина деп. Тугандар, адам баласынын нафсиси Кур'ан-ы Каримде 3 түрлүгө бөлүнөт экен. Кээ бир адамдардын нафсиси нафсы аммара, кээ бирлердики нафсы лаввама, кээ бирлердики нафсы мутмаина. Пайгамбарлардын, сахабалардын, аулия салихиндердин нафсилери мына мутмаина. Атак нафси өзү түп тамырынан нафси бу аммара деп коет. Инна нафса ла аммаратун бису. Нафси, адамдын нафсисичи только жамандыкка буйрат. Иши ошол. Нафс анын иши жамандыкка гана буйрук берет. Ла аммаратун бису дейт. Бир-эки жолу эмес, постоянно. Бүгүн, эртең, бүрсү күнү, наркы күнү жамандыкка буйрат. Жаман иштерди кылдыртканга ошолдун бардыгына нафси буйрук берет экен да. Башка эмес. Ошол ичиңдеги ошо жаман ишти эмне үчүн кылайын деп атасың? Ким сага буйрук берди? Көзгө көрүнбөгөн нафс ушул. Эмне үчүн жалган сүйлөдүң? Эмне үчүн арамды иштиң? Эмне үчүн арамга бардың? Кайсынысы түрткү болду? Нафс. Инна нафса ла аммаратун бису. Кур'анда айтып койгон, нафсинин иши, нафси бул жамандыкка гана буйрук берет. Эгерде Кур'ан хадистин таалимин алса, пайгамбарыбыздын таалимине көңүл буруп, өзүнүн нафсисин укпай пайгамбарды уга турган болсо, анда бунун даражасы көтөрүлөт экен дагы, нафсил лаввама деп коет. Өкүнө турган нафси өтөт экен. Туура эмес кылып алса, сразу өкүнөт экен да. Багымда каза кылып алды, жини келип турат да. Бирөөгө бирөөнү алдап койсо, бирөөгө жамандык кылып койсо, сразу өкүнөт да.
Кыла турганда кылбай койсо, кылбай турганда кылып алса, сразу өкүнөт. Ушуну айтып коет нафсил лаввама. Ла уқисиму би яумил қияма ва ла уқисиму би нафсил лаввама. Куранда келет. Нафсил лаввамага Алла Таала античу. Лаввама де өкүнүп турат. Кап. Канча жашоомдо намаз каза кылыпмын деп өкүнөт экен да. Канча жашоомдо жалган сүйлөпмүн, өкүнөт экен да. Канча жолу текеберленип канча көрө албастык кылыпмын. Өкүнөт экен. А бул уже баягы ага безразличный эмес да. Ал уже напсиси тарбияланып, машалла ал жерден чыгып кетти. Пайгамбардын Мухаммад алейхиссалам талимдери менен. Андан дагы эгерде нафсини менен каршы күрөшө берсе, нафсиси менен жихад кыла берсе, нафсиси менен согуша берсе, Алла Таалам нафсил мутмаинна даражасын берет экен да. Ал только арам иштен сактанып рахаттанат экен да. Арам ишти кылып эмес, арамды таштап рахаттанат. Сараңды кылып эмес, садака берип рахаттанат. Алланын буйругун аткарып рахаттанат. Жүрөксү бейпилденет. Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб. Кабардар, кулак салуу койгула. Алланын зикиринде гана жүрөктөр бейпилденет дейт. Жүрөктөр рахаттанат, тынчтанат. Азыр адам бүткүл дүйнөсү кыжалат. Стрессте. Акчасы бары дагы, жогу дагы, мансап бийлигинде дагы, жөнөкөй калкында да. Карасаң ане күн сайын проблема бүтпөгөн, көбөйгөн. Кыжалатчылык көбөйүп атат, рахат азайган. Рахат утурумдук, кыжалатчылыгы болсо биринин үстүнө бири чыгып кеткен. Эмнеге турган? Алланын өкүмүн аткарганда адамдын жүрөгү рахаттанат. Алла Таала ошого койгон. Жүрөктүн рахаты Алланы эстеп, зикирде мурат итаат. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алла айтын. Кабардар, кулак салып окула. Алланын зикиринде, Алланы эстеп кылган амалда гана жүрөк тынчтанат. Намаз окуп атасың, орозо тутуп атасың, зекет берип атасың, садака берип атасың, дуа кылып атасың, Кур'ан окуп атасың, сүннөттү аткарып атасың, Алланы эстеп күнөөдөн сактанып атасың, ажумра кылып атасың. Бардыгынан Алла Таалам жүрөгүңдү бейпилдик менен толтурат. Не менен толтурат? Бейпилдик менен. Хадиси кудусиде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла айтат экен: "Я ибни Адам, тафаррак ли ибадати." Ой Алланын, адам баласы. Алла Таала айтып атат: адам баласы, мага ибадат кылууга убакыт бошот. Не кылып атат? Ибадат кылганга убакыт бошот. Тафаррак ли ибадати. Мен ибадатыма кичине убакыт бошот. Не болот? Амла калба, амла садрак гинан. Сен көкүрөгүңдү мен байлык менен толтурам дейт Алла Таала. Ва асуду факрак, жакырчылыгыңдын эшигин жаап коем дейт. Жакырчылыктын эшигин жаап коем дейт. Ва инна тафал эмуал. Эгерде сен ибадатка вакыт бошотпой турган болсоң, ибадат кылбай турган болсоң, анда сенин колуңду дүйнөгө алек кылып, жакырчылыктын эшигин жаппайм дейт. Дүйнөгө колуң алек болот дагы келери кечке. Же болбосо жүрөгүңү ач кылып коет, жакырчылыкты Алла Таалам эшигин жаппайт. Ошон үчүн агайым мусулман туугандар, адамдын бул нафси мутмаинна, мына жердеги аятта айтылган көпчүлүк сахабалар, табииндер айткан экен, индал маут ва индал хашар, өлүм учурунда ошого периште келип айтат экен. Турганда да периште келип айтат экен. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху, Саид ибн Жубайр айтып атпайбы? Пайгамбардын алдында ушул аят тилават кылганда, Абу Бакр Сиддик разияллаху анху айтты: "Охо, бул өтө жакшы куш кабарлар го", десе пайгамбарыбыз айтты: "Ама иннал малак саякулуха лака индал маут." Абу Бакр, ушул аятты периште сага сенин жаныңды алып аткан учурда окуп берет деди. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Сага айтат качан? Өлүм учурунда деди.
Табаранидин риваятында келет, Саид ибн Жубайр рахматуллахи алейхтен, аннаху ламма мата Ибн Аббас деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Мемин деген сахабасы, авасынын баласы. Кур'андын таржымалы, Кур'андын алымы, тафсирлердин имамы, тафсирчилердин. Ибн Аббас разияллаху анхума өлгөндө, ошондо тулият хадихил ая аля шафирил кабр, кабырдын бир четинде ушул аят окулган экен да. Вала юдра ман талаха. Ким буну тилават кылган билбейт экен эч ким. Кабырга коюлду Ибн Аббас Таифта. Меккеден бир 110 километр Таиф деген шаар бар. Ошо жерге коюлду. Ошондо бир четинде, кабырдын четинде ушул аят окулду дейт да. Ким окуганы белгисиз. وقد سمعها الحاضرون كلهم. Ошол жерде жаназага катышкан адамдардын бардыгы ушул аят уккан дейт. Окуганынчы? Наам талахал малак. Би амри мин амрилlah. Бул шек күмөнсүз периште окуду буну Алланын буйругу менен. Такриматан Ибн Аббас разияллаху анхуга сый көрсөтүү максатында. Мына Ибн Аббаска ушундай сый көрсөтүү максатында ушул аятты Я айюхан нафсул мутмаинна ирджи иля раббика радиятан мардия фадхули фи ибади вадхули жаннати деген мынал аят Ибн Аббас разияллаху анхума өлгөндө кабырын четинде ушул аят окулган экен да. Ким окуганы белгисиз дейт, албетте периште. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen görösün deytin ertege zalimdарды өлүмдүн катуулугуна, өлүм учурунда жан бере турган учурга келгенде, ошондо залымдарды көрөсүн дейт да, периштелер колдорун сунуп жаткан. Чыгар жанды бияка депчи. Бүгүн силер кор азап менен жазаланасыңар дейт экен. Ал-йаум дегени качан? Бүгүн, кабырдагы. Бүгүн туджзауна адабал хун, кордук азап менен силер жазаланасыңар. Бима кунтум тaquluna алаллахи гайрал хак. Не себепке? Эмне үчүн жазаланар? Силер Алла Таалага туура эмес нерсени айткансыңар. Жараткан Алла Таалага айтат элеңер гайрал хак, жазыксыз нерсени, лайыксыз нерсени. Алла Таалага туура эмес нерсени айтат элең. Ошонун себеби ва кунтум ан аятихи тастакбирун, Алланын аятынан силер текеберлик кылат элеңер. Буйруктарын аткарбай, тыйгандан тыйылбай, жүздөрүңөрдү үйүрүп, текеберлик кылатыңар. Ошол себептен бүгүн кор азап менен жазаланасыңар дейт. Бул Кур'ан-ы Каримдин аяты. Факаулул малаика лахум ал-йаум, яни йаума маути залимин. Залымдардын өлгөн күнү периштелер ушундай кылып кулактарына жакшы угузуп коет экен. Туджзауна адабал хун ва хада сарихун фи та'дибихим фи кубурихим акба маутихим. Бул ачык аят келип атат тугандар, өлөр замат кабырда азапталат. Мындан эмне маалым болду? Кабырда азап бар. Сөзсүз кээ бирлер айтат, кабырда азап жок дегендер бар да. Кыямат күнү бейиш тозок болот, ошондо азап болот депчи. Ага чейин эле бар. Ага чейин эле кабырда азап бар. Ахли сүннет вал жамаат. Биздин акыйдабыз тугандар, Матуридия, Ашаира барбыз. Кудай кабырдын азабы бар, хак деп ишенебиз. Шектенбейбиз биз. Четке какпайбыз биз. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل مدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Мына силердин тегереңерде бедуиндер, чөлдүк арабтар, мунафыктары бар алардын, жана Медина элинен ошол мунафыктыкка көкпеттенип, өжөрлөнүп туруп алгандар. Сен билбейсиң, бирок Алла Таала айтат, биз билебиз дейт. Биз аларды эки жол азаптайбыз дейт, карап туруңуз.
Sanuaddibuhum marratayn. Biz alarda iki jol azaptayız. Summa yuradduna ila azabin azim. Andan keyin alar kaytarılat ulu azapka. Al dozok. Ulu azap al dozoktu. Biro ağa чейин iki azap kayakta. Biri kabırda, biri bu dünyada. Bu dünyada kapırlarga, münafıklarga gele turgan azap, ar qanday bәленин öңүндө bәленин сүрөтүндө келет. Subhanallah. Alımlar айтышат, musulman деле ооруйт, капыр деле ооруйт. Musulmanга Allah Taala оору берет, райымдуулук менен, күнөө кечирлик. Kafirga oru beret, azap üçün beret. Rahmat üçün emez, azap üçün. Осы екі теңеле білді. Başına kaygı gelet musulmanga. Bir Allah'ın rahmatı al. Oşa arqылуу бұл өзүң түздеп алат. Günölerine toba kılat. Kılgan жаман işlerinden Allah Taala'dan geçirim sırayt. Bunun darajасы көтөрүлөт. Esine gelet. Gözündөгү басып калган майы тазаланат. Gözüne may basıp kaltır deydi ko. Boğru taş болып kalganda jumşayt. Musulmanга келген Allah Taala'nın ушундай сыноолору бул рахмат үчүн. Капырларга келген бул азап үчүн. Марратайни деген эки жолу дегени бирөө бу дүйнөдөгү, экинчиси кабырда. Андан кийин булар чоң азапка кайтарылат. Ал каякта? Дозоктун ичинде. Чоң азап. Фал азабул азим huwa azabu cehennem fil ahire. Ahirette dozoktun azabı. Ve huwa masbukun bi azabi marratayn. Bundan andan aldın iki azap ötüp getirdik o. Marratan fil dünya ve marratan saniye fil kabr. Bu dünyada azap, ikincisi kabirde azap. Allah Teala Kur'an'da ayet: "Ve lanuziqannahum minel azabil adna dunel azabil akbar la'allahum yarci'un." Jana biz sözsüz alardı kiçinerek azap menen daamdatабыз. Çoğ azaptan burada. Mümkün alar kaytışar. Çoğ azap, azabul akbar. Çoğ azap o dozoktu. Andan burada Allah Taala kiçine azap menen daam beretken da. Kanda jer titürü. Ya, sel kaptı. Zamanında kırsıklardan bul azabı kiçinekey azap. Ne için Allah Taala şu kiçinekey azap menen pendelerdi ya avalının başında buz otat. Hey, kayıt kıla. Jaman işten kayıt kıla. Buzukuluktu taştağıla, aramdı taştağıla, günönü taştağıla, toң moyunduktu taştağıla, jaratkanга karşılık çıkkandı taştağıla, şaytandıktı taştağıla, aram koruluktu taştağıla. Anan la'allahum yarji'un. Takvalık yaşağı gelgile. Adamday yaşağı gelgile. İlim yaşasına gelgile. Zikir yaşasına gelgile. Sünnet yaşağı, takva yaşağı. Allah Teala kaytış üçün çoğ azaptan burada kiçinekey azap menen daamdatабыз деп атат да. Kiçinekey azap menen daamdatабыз. Biraz. Çoğ azaptan burada. Mana ушул жерде дагы İbn Abbas razıyallahu anhuma бұл ümmöttün menmin деген alımı. Ne degen? Dalil qarmangan. Sahabalar, tabiinler dağı ala isbat azabil qabr, qabr azabının бар ekendigine dalil qarmangan. Ушул ayat dalil. Çoğ azaptan burada, qabr azabında da berip koyabız. Бұл münafıklarga, kafirlarga, alarga iki azap var. Adna akbar. Allah Subhanahu ve Teala bu dünyada kebir azaptı tömön alğандай dese alardın baştan bәлени taştap mümkün Allah'a kaytar деген maksatla жақшы iman keltirip жақшы amal kıl. Allah Subhanahu ve Teala kebirlerdim olsa ölümden keyin barzakta azaptay. Demek toğanlar Allah Teala az aytırgan ne üçün ушундай kırsıklar menen Allah Teala azapta otat dese mümkün alar kaytışar. İmanды жашоого кайтар, жакшы амал жашоосуна кайтар деген максатта. Кыямат күнү фалахум азабул акбар илля ман тавалла ва кафар фаюадибуху Аллахул азабал акбар.
Allah Taala alарды adabul akbar. Çoğun azap menen Allah Subhanahu wa Taala azaptaydı. Mına жерде da qanday dedi? Adabul hun, korduğu azap menen. Adabun azim, ulu azap menen. Azaptardın Allah Subhanahu wa Taala türlerini aytıp atati. Aşaddul adab, öte katı azap degeni. Adabul akbar, öte çoğun azap. Adabun azim, ulu azap. Adabun hun, kordoy turgan azap. Adabun alim, jançıdagı azap. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de azaptın sıfatlarını aytıp bergen. Jönököy emes depçi. Oşodon ve in şekertum ve amantum, eger de sizler şükür kılıp ele iman keltirseňer, Allah Subhanahu wa Taala sizlerdi azaptabayt deydi. Allah Taala azaptaganga kızıktar emes. Pende oşoga заслуживать etет da. Pende oşoga barat da kança eskertүү alsa деле ne olsoň oşo bol dep kete berет экен da. Ana nem özüňden gör dep turgan eken mına oşa jaraşan. Bolboso jaratkan Allah rayımdуу, mээримдүү. Allah Taala azaptaganda kızıktar emes. Sizlerdi azaptap ne kılsın? Eger de sizler şükür kılıp iman keltirseňer, Allah sizlerdi azaptap ne kılsın deydi. Allah Taalaga kızıktar emes. Allah mээримдүү, rayымдуу. Просто бул ошого мени азаптагылачы деп кетип атат да. Allah адилеттүүлүгүн карап болуптур эми азаптаса азаптап коелу дейт. Allah'ım barыбызды дозок азабына сактасын, амин. Кабыр азабына сактасын, амин. Азап тамаша эмес. Allah'ın azabı тамаша эмес. Firavun kандай болду? Musa paygambardын doğrunda. Okun Kur'an'da aytadi. Ve haqa bi ali Firavun. Firavun'un eline su'ul adab. Jaman azap kaptadı bunun başınaç. Bu жерде su'ul adab dep azapты dağa aytıp berip atadi. Annaru yu'raduna aleyha guduwa ve aşiyya. Ot alarga. Erте менен дагы, кечинде дагы сунушталып турат. Ve yevme taqumu sa'a. Erте kıyamet kayın болгондо аларга айтылат экен. Adkhilu ala Firavuna ashaddal adab. Firavun'un elin, Firavun'u koşup turup. Firavun'un arkasından erçigендерин kirgizgile. Kayaka? Aşaddan adab, katu azapka. Jaman azap, katu azap, ulu azap, çoğun azap, orta turgan azap, korduk azap. Allah Taala, Allahu Akbar, azaptardın sıfatlarını aytıp berip atat, kanday azaptar var eken. Emne üçün? Pende Allah'dan korksun dağı aramды taşlasın. Başka eşlikке gereği yok. Neni taşlasın ne? Boldu. Allah'dan korkmayınca aram taşlay albaysın. Aramды taşla, şirk taşla, kapırlıkты taşla, aram korulukты bardığın taşla, günölördü taşla. Oşo maksatda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah'dan kork, aram nersen taşla. Bismillah. وهذه الآية أصل كبير في الاستدلال على عذاب البرزخ في القبور. Бұл аят негізгі рөлді ойнайды туғандар. Қабыр азабы бар екенде, қабырда азап бар екенде, мынал аят конкретно дәлел да. Так, қандай? Фираун бұларға жаман азап қаптады. Ал қайселе десе, бұл жаман азап қаптады дегені суға чөккені. Білесіздер, риваяттарда келеді. Фираун Муса пайғамбардың жана Бани Исраилдин аркасынан түшкөндөгү 1.600.000 дейт. Аскерлери канча экен? 1.600.000. Муса пайғамбар алдыда турса, чоң дария, деңиз. Аркасында Фираун келди. Бани Исраил ошондон айткан: "Инна ла мудракун." Охо, биз кармалдык деген да. Аркага кайтсак, Firavun'dan askerlerinin kılıçında başımız getir. Aldığa girsek suğa çökülüp ölөбүз. İnna la mudrakun, şek gümensiz biz karmaldık degen da. Musa Peygamber aytkan: "Kalla." Bu Kur'an bu, ayet Kur'an bu. Kalla. Hiç kanday anda emes. Biz karmaldık degen to'g'ri emas. Karmalgan jokpuz.
Inna Rabbi sayahdin, uğup dur. Men Rabbim bana yol açıp beret dedi. Allah Taala'dan buyruk geldi. Musa, tayağın menen çap, mına uşu daryanı dedi. Suunu çap dedi. Suunu çapkanda tayak menen 12 yerden yol boldu. Su toktap kaldı. Sement koyulganday. Bırak prozrачный. Emne üçün 12 yol? Bani İsrail 12 uruğa bölünöt. Her bir uruğa özünçö yol. Biri-birin qarap, suunun üstüne ötüp ketip atат. Biri-birin qaragan boydan. Ötüp büttü, nar jagına çıkıp ketişti. Mına жактан qarasa Firaun askerleri menen. Жол таяр го бул. Мост жасап коюптур го бизге деп. Ойлогондо биз үчүн окшойт деп. Барды кирген, Алла буйрук берген суга. Мурунку калыбыңа кел деди. 1 секундта 1.600.000 Фираун менен кошо өлгөн да. Суга чөгүп өлгөн. Не өлгөн? Алла кейбирлерин шамал менен, кейбирлерге жер жуткуруп, кейбирлерге суга чөктүрүп, мынандай азап менен бергени Кур'анда Алла Таала айтып койгон. Мынандай азаптаганбыз деп. Асмандан чок жааган, чок. Тамаша эмес тугандар. Кейбирлер шамал, кейбири кыйкырык менен. Жабирел периштени бир кыйкырганда кулагы, жүрөктөрү момент жарылып кеткен. Алла Субханаху ва Таала не кылган Лут пайгамбардын коомун? Жер пер 5 айыл деп айтылат. Көтөргөн. Булутка чейин көтөрүп туруп, макулбу? Булутта аттын кишенгендери угулат дейт. Ошол жерден тесер үстөмөн кылып туруп, жерге басканда, урганда, билесиз? Көмкөрөсүнөн түшкөн бардыгы. Лут коомдун мына эркек менен эркектер баш кошкону. Алла Субханаху мынандай азаптаган. Ар бирине именной таш менен аркасынан контрольный кылып башка жок кой. Ошого чейин жок болгон да. Периштенин кыйкырганы, асман көтөрүп туруп, үстөмөн кылып башы менен кайра сайганы, ар биринин аркасынан именной кылып туруп таш менен урганы. Кыямат күнгө чейин адамдар Куранды окусун дагы ошол арам ишке барбасын. Акыбети мындай менен бүтөт деп. Жер жуткуруп ирди Карунду. Аллаху акбар. Суга жуткуруп ирди Фираунду аскерлери. Мына ушул жерде айтып атат мынакей. Фираунга кандай болгон. Так, эмне деп атат? Фираунга жаман азап ал суга чөгүүсү. Андан кийин барзак аламына өттү булар. Интaqalu ba'da mautihim ila adabil barzakh. Суга чөгүп өлгөн бул бир азап. Андан кийин барзак аламына өттү. Фахум ю'raduna alan-nar sabahan wa masa'an. Эми барзак аламда Алла Таала айтып атат, буларга от эрте менен дагы, кечинде дагы сунушталып турат. Мааниси мындай, азапталып турат. От менен эрте менен да таптап, азаптап, кечинде дагы азап. Wa yamassuhum adabuha. Мына оттун ушу азабы, оттун пламясы мына эмесин. Бардыгын азабы катуу. Качанга чейин? Кыямат күнгө чейин. Кыямат күнү Алла Таала айтат экен, Фираундун аскерлерин, элин аркасынан эрчигендерин бардыгын катуу азапка киргизгиле дейт. Ал катуу азабы дозок. Демек тугандар, мына аят дагы ачык айкын далил кабыр азабы бар экенине. Ошто эмне үчүн ушул аяттан айтылып атат? Биздин жүрөгүбүздө шек болбосун. Экиленип кичине ойлонуп да калбайлы. Барбы же жокпу депчи. 100% бар. Кабырдын азабы дагы бар, кабырдын рахаты дагы бар. Кандай экен? Себеп дегенде эмне үчүн кабырдын рахатын айтылбайт? Хадистерде айтылат, азыраак. Азап көп айтылган себеби, себеп дегенде кабырда азап жок дегендер чыккан, ошолорго сабак болсун деп. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, силер намазды окуп атканда салам бергенге чейин 4 нерседен паана тилегиле деген. Таавваду мин арба. Канча нерседен? 4 нерседен. Биринчиси, Аллахумма инни аузу бика мин адаби джаханнам, ва мин адабил кабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнатил масихид даджал. Салам берерден мурда ушу 4-өндөн Алла Тааладан сак саламатчылык сура, анан салам бер, паана тиле.
Ya Allah, meni dозоктун отунан сакта, кабыр азабынан сакта, өлүм жашоонун фитналарынан сакта. Ya Allah, Дәҗҗалдын фитнасынан сакта деген дуа. Пайгамбарыбыздын талими. Андан кийин ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Эми хадиске келе турган болсок, кабырдагы нематтар, кабырдагы азаптар боюнча Бухари шарифте, Муслим шарифте келет, Ибн Аббас разияллаху анхумадан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна ахадакум ида мата урида алейхи мақадуху бил гадати вал аши." Пайгамбарыбыз айтып атат: "Угуп алыңыз, пайгамбардын сөзү. Сиздердин бирөөңөр өлө турган болсоңор, ага кабырда орду көрсөтүлүп турат. Эртең менен дагы, кечинде дагы. Инкана мин ахлил жанна, эгерде бул киши бейиштик боло турган болсо, фа мин ахлил жанна, анда бейиштен орду көрсөтүлүп турат экен." Машаалла, бейиштик амалдарды кылып кетти. Иман менен жашады, иманын сактады, жакшы амал менен жашады, жакшы амалын сактады, ажал келди, бу дүйнөдөн ырыскысын жеп бүттү, кете турган учур келди, дүйнө менен коштошуп кетти. Кабырда эми бул Алла Таалам эртең менен кечинде бейиште түбөлүктү бара турган ордун көрсөтүп турат экен да. Ага чейин рахаттанып берет. Мына ушул жерге барат экен да, деп сүйүнүп. Эртең менен кечинде, эртең менен кечинде. Күн сайын көрсөтүп турат. Ва ин кана мин ахлин нар, фа мин ахлин нар. Эгерде дозокко боло турган болсо, бу дүйнөгө келип, дүйнөгө алаксып, алданып, напсинин кулу болуп, Алланы унутуп калып, Алланы эстебей, китебин окубай, пайгамбарын укпай, сүннөтүн аткарбай, эми эмне болду бул? Дозоккулук болуп кетти. Ал эртең менен кечинде дозоктогу жайын көрсөтүп турат экен да. Ага чейин эле уже өлөт экен да. Ага чейин эле өлөт экен. Күн сайын эле сага көрсөтө берсе, мына эртеге түбөлүк тушерге азапталасың. Азыр деле азапталып атат. И плюс азаптын дагы бир түрү бар, көрсөтүп туруп. Эртең ушерге барасың, эртеге ушерге барасың. Саар кеч дозокто түбөлүктү бара турган жайын көрсөтө берсе элестет. Кандай нерсе? Я. Айтат: "Фаюқал хада мақ'адук хатта ябтакаллах азза ва жал илейхи йаумал қияма." Мына сенин жайың дейткен. Алла сени кайра тирилткенге чейин, кыямат күнгө чейин мына ушу сенин жайың дейткен. Эртең менен кечинде көрсөтүп турат экен да. Капырлардын азабы кабырларда тугандар. Муслим шарифте келет, Зайд ибн Сабит радияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу Бану Наджар деген бир уру бар эле, Бану Наджар деген. Ошолордун багын жанында өтүп бараткан экен. Фи хайт ли Бани Наджар. Алла баглатин лаху, пайгамбарыбыз качырдын үстүндө. Качыр деп аттан кичинекей, эшектен чоңду качыр деп кой. Экөөнү кошун. Ошонун үстүндө эле дейт: "Ва нахну мааху иджадат жоса хадат бихи, ай малат ва нафарат." Бир маалда эле Зайд ибн Сабит айтып берет, пайгамбарды качыр үрктү да. Жыгылганга аз калды дажечи. Ошо бактын жанында үркүп туруп анан айтты: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсө бир 6 кишинин кабыры бар экен. Канча кишинин? Кээ бир риwayatта 5 кишинин. Анан пайгамбарыбыз сурады: "Май яриф асхаба хадихил ахбар?" Мына кабыр ээлерин, ушулар ким, ушу өлүктөрдү билгендер барбы араңарда деди. Бир киши айтты: "Мен билем" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Качан өлдү?" деди эле. "Жахилиятта өлгөн" деди. "Жок, андан кийин өлгөн" деди. "Алар мушриктер беле же момундар беле" деди. "Жок, алар ширктер, ширктин сыпатында" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Инна хадил уммату бутала фи кубуриха, фалаула ан ла тудафину ладаутуллах ай юсми'акум мин адабил кабр аллади асмау минху." Охо, мындай деди. Бул үммөт кабырда сөзсүз сыналат деди. Кабырларында сыналат деди. Эгерде кабырдын азабын мен Алладан дуа кылып туруп, же силерге уктуруп койгонумда көмбөй коесуңарбы деп корком деди да. Болбосо дуа кылып силерге угузат элем дейт. Мен укканымды
Алладан сурасам силерге угузуп берет дейт. Кабырда кандай азапталып атат, ошону угат элеңер дейт да. Просто көмбөй коесуңарбы дейм. Ал эмне дегени? Эртеге өлүктү алып барабыз да. Охо. Көмбөйдү алып баса берели кой. Көмбөй коесуңарбы деп атат пайгамбарыбыз. Ушуну угуп туруңуз мени. Эмне дейт? Булар Хафиз ибн Хажар Асқалани рахималлах айткан мату мушрикин бада бисатик. Пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келгенден кийин дагы пайгамбарыбыз даватын укпай ширкте өлгөндөр. Так, буга далил инна хадихил умма тубтала фи кубуриха. Бул үммет деп мусулмандарды айтып атат. Кабырларда азапталат депчи. Так, эми эгерде аннаху лау кушифа лакум ан адабил макбурин, эгерде кабырда азапталып аткан адамдардын абалын силерге ачылып көрсөтүп койгондо, жа силер укканыңарда силер коркуп, көмгөндү таштап кое өлеңер деген. Ошон үчүн мен Алла Тааладан дуа кылам. Болсо дуа кылсам силерге ушуну угузуп коймок дейт мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям угусу күчтүү эле. Кабырда азапталып атканды укту. Кийин пайгамбарыбыз бизге жүздөндө дагы айтты. Таавваду биллахи мин адабин нар. Тозок отунун азабынан пана тилегиле деди. Сахабалар бара айтты. Науду биллахи мин адабин нар. Я Аллах, bizi dozok otundan sakta. Kim Peygamberimiz aytdı. Taavvadu billahi min adabil qabr. Kabr azabından pana tilegile dedi. Sahabalar açtı. Naudu billahi min adabil qabr. Kabr azabından pana tileyiz ya Allah dedi. Peygamberimiz yine aytdı. Taavvadu billahi minel fitan. Ma zahara minhu ve ma batan. Fitnalardan pana tilegile. Aşkeresinden dağı, caşurundan dağı. Sahabalar açtı. Naudu billahi minel fitan. Ma zahara minhu ve ma batan. Ya Allah, biz pana tileyiz fitnalardan, aşkeresinden dağı, caşırından dağı. Dördüncüsü taavvadu billah min fitneti deccal. Deccal'in fitnasına pana tileyle dedi. Sahabalar açtı. Naudu billahi min fitneti deccal dedi. Allah'ın barımızı saktasın kavur azabını. Peygamberimizin hadiste, bunun ahir hadis ayet bireyin. Abu Said Hudri radıyallahu anh rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetkan, la yusallat alel kafir fi kabrihi 99 tinninen deydi. Kafirga kabırda 99 çoğun cılan üstüne koyula degende. Azaptağınga, çaqqangaç. Al misali, tinnin deyip ne etetse, hayyatun azimatun kasiratu sum. Uğusu köp. Öte çoğun cılandı, tinnin deyip koyuyor degende. Oşol ne kılat dese, tiştep, çağıp azaptaydı eken. 99. Emne üçün 98 emes, 100 emes, Allah Teala Peygamberimize, emne aytsa Peygamberimiz oşonu bizge aytıp koydu. Bol. Kebir alımlar aytkan, Allah'ın 99 atı var ele, bol oşonu bardın çetke kakkan, oşon üçün 99 cılan menen azaptadı. Bu dünyanın cılanı menen kabırdın cılanının ayırması çok. Ahirettin cılanı çatak. Peygamberimiz aytırdı. Ne deydi? Oşunu kıyamet günü çeyin azaptadı. Hatta takuma sa'a. Lev enne tinninen. Mınal azırkı kabırda azapta aytkan çoğun cılan var. Uğusu köpçü. Oşol nafaha fil art ma embedet hadirat. Jerge bir uğusun çatsa, jerde çöp çıkpaydı deydi. Jer betinde çöp çıkpaydı. Kabırdağı bayağı çoğun cılandın uğusu uşunçalık kuştu eken doğandar. Peygamberimiz aytadi, egerde çatsa bu dünyaga, uğusun çatsa, atomlu bombanın çipuha eken da. Jerde bir çöp öspeydi. Jerde degeni mınale jer emes, бүткүл jerde. Jer betinde bir çöp öspeydi. Uğusunun uşunçalık kuştuluğu. Em elesetiңiz al, ayerде kандай ola. Allah'ın barımızı kabir azabından saktasın. Bu hadis Darimi'de, jana Tirmizi'de gelir. Keyinkilerin kuda kalasa, keyinki sabakta ulan tabımız. Şunun için tuğandar, yerde bir sabak alağız da, emne üçün şunca hadisti, ayatlarda okup verdik. Men özüme dağı sizler bağırdığızga, eliyüzge, бүткүл ümmötkö jetkirip koyuşunuz gerek. Tuğandar, kabir azabı var. Oşon üçün dayardanaylı. Barımızga Allah Taalam uzun ömür versin, 100'gө yaşaylı. Molda kişine bir kabirde aytsa, ölümde aytsa, ahiret, beş tozokta aytsa, oşlar üçün öyle korkutu öyle. Korkutu, tuğan. Ne üçün korkutu? Aramdı taşta da öyle korkutu. Ata siz için korkutkan yer yok, naburat.
Жаман ишти кылба деп коркутат. Пайгамбарлар коркутуучулар. Бирок каракчылардай коркутпайт. Эне баланы коркуткандай коркутат. Боорукерлик менен коркуткандын атын назир деп коет. Каракчылар башкача коркутат. Акчаны бер болбосо бычакты такап туруп, пистолетти чекеңе коюп туруп анан кийин деп башкача коркутат. Пайгамбарлар кандай коркутат? Эне баланы коркутат. Балам, тандырга жакындаба. Балам, мына жерде шорпо пышып атат, жакындаба. Бу жерде от, жакындаба. Боорукерлик менен токтотот, ошого чалдыгып калбасын депчи. Кыйналып калбасын деп. Же ошондой коркуткан жаманбы? 3 жашар балаң бар, 2 жашар балаң бар. Эне тек койсаң кандай болот ана? Же тек коюш керекпи? Барып шорпого түшүп калсынбы кайнаганга? Токтотот да. Пайгамбарлар дагы ошентип эне баласын коркуткандай, жаман нерседен токтоткондой, ушундай кылып токтотот. Боорукерлик менен. Дагы айтайын, боорукерлик менен. Каракчылык менен эмес. Ошон үчүн туугандар, иншалла биз дагы айтайлы, үйдөгүлөргө айтайлы, досторго айтайлы, элге айтайлы. Туугандар, кеч болуп калбасын. Кеч болуп калбасын. Ошон үчүн ар бир намазда пана тилейли. Не кылайлы? Ар бир намазда. Айшени өзү айткан, радиаллаху анха. Бир жөөт аялга жакшылык кылган экен. Ал жөөт аял келип пайгамбарыбызга айткан, Алла Таала сизди кабыр азабынан сактасын деген. Айшени өзү ага чейин уккан эмес экен. Таң калган. Кабыр азабынан сактасын деп. Пайгамбарыбыз үйгө келгенде, пайгамбарыбыздан сураган. Я Расулалла, мен пананча жөөт аялга бир жакшылык кылдым эле. Ошонун акысынан мага пата берди. Не деп? Алла сизди кабыр азабынан сактасын деп. Кабыр азабы барбы деди. Пайгамбарыбыз айтты, кабыр азабы бар, хак деп. Ошодон кийин айтат. Бир дагы намаздан кийин кабыр азабынан пана тилемейинче окубайт. Ар бир намаздан кийин кабырдын азабынан сакта деп коюшубуз керек экен да. Не деп коюшубуз керек экен? Кыска айтам, түшүнүктүү. Намаз окуп бүткөндөн кийин, я Алла мени дозоктун отунан, кабырдын азабынан, өлүм жашоонун фитналарынан, жаман сыноолорду фитна деп коет. Анан Дажжалдын жамандыгынан сакта деп коет. Кыйынбы? Ушуну башкаларга айтайлы бардын айтты. Айтабызбы иншалла? Ошого иншалла алдына ала арам нерселерди таштайлы. Шариаттын максаты ушул. Бизди сизди арам нерселерден токтотуу. Алла. Мен бир бала менен 5 ай сүйлөштүм. Ал Бишкекте, мен Турцияда элем. Ага чейин жолугуп сүйлөшкөнбүз. Үйлөнөм деп үмүт берип атты. Ата энең менен таанышам деп мен Бишкекке келгенимде ортобузга адамдар түшөт экен. Токтотуп салдым. Аябай жаман болуп турам. Эмнеге анти деп. Жөнүмдө суроону мындай суроону. Мындай да бул эми. Ата энеңден өткөн боорукер адамга жок. Ошон үчүн балдарга да, кыздарга да кайрылуубуз ушул. Тууган, үйлөнөм десең ата эне менен кеңеш. Турмушка чыгам десең ата эне менен кеңеш. Эгерде Кудай сактасын ата энеси жок болсо, анда сизге жакшылык каалаган туугандар менен кеңеш. Жөндөн мына окшогондорго кыйынчылыкка, ар кандай жамандыкка учурабайсыз да, Кудай кааласа. Ортодо адам болсо жакшы да. Инстаграмдан аялдарды карай берген эркектерге насаат айтсаңыз, жанына барбагандан кийин эч нерсе болбой дей берет. Сыйым, сүйүм кетип баратат. Көзү бакыракай экен дей берет ар кимди. Жасатсаң акчасын берем дейт. Эмне кылыш керек? Туугандар, жакындабаса эле күнөө эмес ал. Хадисте келет, адамдын көзү зына кылат, колу зына кылат, тили зына кылат, уяттуу жери чынчылдык тастыктайт же жалганга чыгарат дейт. Хадис. Ошон үчүн иншалла көздү сактамайынча кыйын ал. Көзүбүздү колубуздан келишинче арамдан сактайлы. Ибадаттын даамы ошондо билет адам. Көзүн арамдан сактаса.
Hadisтерде келет. Алла Таала жүрегінен данышмандылықтың бұлағын шығарады дейді. Көзді сақтағанға бойынша Алланың бұйрығы келген. Қул лил муъминин яғудду мин абсарихим ва яхфаду фуружахум. Алланың бұйрығы, өкімі бұл. Момындарға айтып қой, көздерін сақтасын, ылдый қылсын. Уятты жерлерін сақтасын деген. Көзді жана уятты жерді сақтағанға Алла түзден түз бұйрық берген. Аялдарға да бұйрық берген. Қул лил муъминат, момын, иманды аялдарға да айтып қой. Яхфадна. Алар болса, не қылсын деді? Яғдудна. Аллахумма салли ала Мухаммад айтып отады. Қул лил муъминат яғдудна мин абсарихинна ва яхфадна фуружахунна. Айтқын көздерін сақтасын, уятты жерлерін сақтасын. Иманды еркектер, иманды аялдар таза. Таза еркектер, таза аялдар. Аламдағы ең таза еркек, ең таза аял, иманды еркек, иманды аял. Бұл алхамдулилля, Алла жөнден жөнеле бұйрық беріп отқан жоқ. Көзге тиешелі бұйрықтарды беріп отыр. Шон үшін туғандар, мынандай болып қалған болса, истихбар қылайлы, тоба қылайлы, көзімізді сақтайлы. Ерте қиямат күні көз сұралады. Алла Таала біздің көзімізге қанша өмір берді? Біреуге 50-60 жыл, біреуге 70 жыл. Ошо өмірде көзіңіз менен емнені қылған болсаңыз, қиямат күні көз сұралады. Құлақ емнені қылып ұққан болса, қиямат күні сұралады. Жүрек, үш нәрсені өзгөчө айтқан. Көз, құлақ, жүрек сұралады деген. Ла тақфу ма лайса лака бихи илм, инна сам'a вал басар вал фуад, куллу улайка кану анху мас'ула. Билбеген нәрсеңдің артынан түшпө. Көрбөгөніңді көрдім, ұқпағаныңды ұқтым, білбегеніңді білем деп айтпа. Анткени көз, құлақ, жүрек ушунун әр бири қиямат күні сұралады деді. Көз сұраққа тартылады екен, құлақ сұраққа тартылады екен, жүрек сұраққа тартылады екен. Уақыт болып қалды. Маша. صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة عفو والعافية في الدنيا والآخرة. Ustaz түшүмө аябай жаман нерселер кирип атат. Эмне кылсам болот? Сүннөткө бекен болуңуз. Саркы кечки дуаларды окуп, кечинде сөзсүз Ихлас Фалак Насты окуп, тарат менен жатыңыз. Аятал Курсини да окуңуз. Естегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким Бакара сүрөсүнөн 10 аят окуса, эрте менен кечке чейин ага шайтан вообще жакындай албайт деген. Кечинде окуса, таң ат чакта шайтан жакындабайт деген. Ал 10 аят башкы 4: Алиф лам мим, заликал китаб ла ройба фи, худал лил муттакин,
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Şerişen 4 ayet. Ayet-el Kursi Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum okuysunuz dağı. Andan keyin daha 2 ayet. La ikraha fid-din dep, Allahu valiyyullezine amanu. Uşu menen 3 boldu. Başında 4, mına 3 kança oldu? 7. Makul? Akırkı Bakara suresinde 3 ayet. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve in tubudu da bul amana rasul. Uşu 10 ayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kim ertemen okusa geçke çeyin şeytan jakındabaydı. Geçinde okusa şeytan ağa taң atacak jakında. Okuңuz, Kuda kalasa ayetin berekesini göresiz dağı. Aram nerse, korkunuş nerse, azgırık nerselerden bardığından uzak bolası. Şam namazdan keyin kaza namaz okusa bolou, түшүндүрүп бересизби? Болот, шам намаздан кейін оқыңыз қаза намазды. Қаза намаз 3 уақытта ғана оқыса болбойт. Күн шығып атканда, чак түштө күн батып атканда. Калган учулардын бардыгында тугандар ушундай абалда дүнүйө менен кош айтайлы, что мойнуңузда каза намаз калбасын. Каза орозо калбасын. Кимдин мойнунда зекет фарыз болсо, каза зекети калбасын. Ошон үчүн иншалла карап казаларды тез окуп бериш керек. Мечитте эмес, көбүнчө мүмкүн болсо үйдө окуганга жакшы. Мечитте кайра окусаңыз, буяктан казасын окуп атыптыр да дейт да. Күнөө кылуу өзү күнөө. Аны ашкере кылуу дагы күнөө да. Ошон үчүн уламалар айткан, мүмкүн болсо жашырын окугула деген. Жашырын үйдө болот да. Салам алейкум, балам 16 жашта акыйканы кандай кылыш керек? Акыйканы кылбасаңыз азыр деле кылып коюңуз, проблема жок. Уул болсо 2 кой, күчүңүз жетсе, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кыз болсо 1 кой. Союп, тууган урук менен бала чака менен итак эле эт жейсиздер. Ошону ниет кылганда акыйка ниет кылып коюң, бүттү. Башкага эмес, анча-мынча кошто колонго тууган уруктарга кичине берип койсоңуз дагы жакшы. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Bizde 3 kızımız var. Joldoşum çoğun ele jakşı görөт. Kalgan meniki emes deyt. Kanday çara görse bolot? Astagfirullah. Hem kanday meniki emes dep. Эми мен ортоңордо кандай экен мен менен билбейм. Бирок мисалы 3 кызыңар болсо, пайгамбарыбыз айткан, балдардын, кыздардын ортосунда адилеттүү болгула деген. Адилеттүүлүк үй бүлөдөн башталат. Ошон үчүн балдарга, кыздарга бирөөсүнө көңүл көбүрөөк буруп, экинчисине азыраак бурсаңыз, тигинин жүрөгү сынып калат. Сизге айтпайт, бирок ичинен сактап коет. Ошон үчүн балдарга тегиз болойлу туугандар. Кийим алып берсеңиз, тегиз алып бериң. Көңүл бурсаңыз, көңүл чогуу. Сапарга алып чыксаңыз, ойнотсоңуз, бул жолу буну алып чыктыңызбы? Экинчи бул жолу. Кыздар балдардын ортосунда канча балаңыз бар? 5 бала. Канча 4 бала. Проблема жок. Канча болсо Алла Таалам берип тур, алхамдулилlah. Эми ушул адилеттүү. Бир адилеттүүлүк шариаттын талабы. Мен намаз окуйм, даарат суу менен даарат алсам ооруп калам. Таяммум кылып, алып окусам болот. Эгерде ооруп кала турган болсоңуз, ооруңуз күчөйүп кетсе, таяммум кылсаңыз болот. Бирок сиз жылымылык суу менен хотя бы бир жолу фарызды жууганга күч барбы? Ошо бир жууганга дагы ооруп каласызбы? Ошого ооруп калсаңыз дагы анда болду, анда таяммум менен окуйсуз. Эгерде бир жолу хотя бы фарыздарды аткарганга эле бир жолу мүмкүнчүлүк болсо таяммумга уруксат эмес. Жылымык мындай суу алыңыз. Так эле эртең менен турганда беттери жууп атабыз го. Жуубай жүрө берсек болбой калат да. Бир жолу эле жууйт экенсиз. Ага дагы ооруса, анда уже шарият адамды мажбурлабайт, таяммумга уруксат бербейт. Кызым Каабага Кур'ан китеп жиберди. Сооп кандай? Өтө жакшы болот. Пайгамбарыбыздын риваятында келет, өлгөн адамдын артынан садакай жария деп коебуз. Суу чыгарган, канал казган, бак тиккен, мечит салган, ошолордун бири мечитке Кур'ан коюп койгон. Бул дагы сооп экен да. Канча киши окуса, ошонун сообу сизге дагы, өзүнө да жазыла берет. Кимге ниет кылсаңыз, ага дагы жазыла берет. Бирок Каабага Кур'анды алып барып коюп койсоңуз, алар алып коет дагы башка жака жөнөтүп берет.
Сен бір Кабаға Құран қойса болады, ошол жерде кире бериште печати менен Құрандар сатылат. Вакф деп коет. Чүнктү? Ошону анан кийин арзан эле болот, алып туруп, кээ бирлер Кабага ичине коюп коюшат да, сооп болсун деп. Пайгамбарыбыз мечитинде да ошондой. Жолдо баратсаңыз, печати менен Курандарды сатышат, а башка печати жокторду алып туруп башка мечитке коюп коюшат да. Аларга ошондой вакф кылынган гана коюлат. Так. Чын ниетим менен бирөөгө бир ишти аткарууга сөз берип, бирок убагында аткара албай калсаң, жалганчы болуп калабызбы? Эми аракет кылып мүмкүнчүлүк аткара албай калсаңыз, эч кандай жалганчы болбойсуз. Эгерде сиз болсо, убада бердиңиз кылып туруп, бирок кош көңүлдүк кылып же болсо көңүл буруп аткарууга койсоңуз, анда убадага каршы болуп калат. Пайгамбарыбыз айткан, мунафыктын белгиси үчөө. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, убадасына аткарбайт, аманатка кыянат кылат деп. Ошого кирип калбайлы да, аткарганга аракет кылыңыз. Күн чыккандан ишрак менен зуха намазына бир ниет кылып окуса болот. Күн чыкканда пайгамбарыбыз айткан, ким багымдат намазын окуп, күн чыкканга чейин зикир кылып Алланы эстеп отурса, күн чыккандан кийин 2 рекет намаз окуса, ишрак намаздычы, толук ажылыктын сообу берилет деген. Толук ажы эмес, толук ажылыктын жана умранын. Толук ажылыктын жана умранын. Толук ажылыктын жана умранын сообу берилет деген. Бирок ошол нафилдер бири-бири менен кийгилишип кете берет. То есть, күн чыккандан кийин кандай? 15 мүнөттөн кийин окушуңуз керек да. Күн чыгып атканда окуса тыюу салынат. Ошон үчүн баягы макру убакыт өтүп кетиш үчүн 12 минута. Кичине азмас риск эме кыласыз да, кошумча кыласыз 15 мүнөттөн кийин ошол 2 рекетте эле ишрак менен зуха намазын окуганга ниет кылдым деп коюңуз. Ишрактын да сообун аласыз, зуханыкын да кыласыз. Зуха өзү саат 10-11-де окула турган намаз. Бирок ага чейин деле окуп койсоңуз, аалымдарыбыз айткан жерлери бар, эсептелинет деген. Макулбу? Вакыт болуп калдыбы? Я. Болдуму? Болду. Амин. Субханака Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллахумма гфир лана вархамна ва афина варзукна бирахматика я Рабб.